баштай бериңиз. Не себептен баш тартты? Ошолорду түшүндүрүпчү. Териштирүү учурунда прокурор айыптоодон колдоодон баш тартты. Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинин 27 беренесинин 1-бөлүмүнүн 14 пунктунда ал жерде көрсөтүлгөн. Эгерде прокурор айыптоодон колдоодон баш тарта турган болсо, кылмыш иши өндүрүштөн кыскартыла турган. Ошол беренеге таянып прокурор айыптоону колдоодон баш тартты, бирок тилекке каршы жабырлануучу тарап айыптоону колдой турганын билдирди. Экинчи бир жагдай бар, эми биз бул чечимге негизинен макул эмеспиз. Анткени прокурор айыптоону баш тартканда бул реабилитацияланып турган жагдайга кирбейт да. Анан биздин максат Улукбек Карыбекұлын ал жерде акташ. Анткени ал жерде кылмыш окуясы да болгон эмес, кылмыш курамы да болгон жок ал жерде. Ошол себептен биз бул халалдын чечими боюнча ошол сотуна даттанабыз. Анткени мен жогоруда айткандай, Кыргыз Республикасынын Кылмыш процессуалдык кодексинин 27 беренесинин 1-бөлүмүнүн 14 пункту менен иш кыскартыла турган болсо, бул жагдайлар реабилитациялануучу жагдайларга кирбей тургандыгы, ошол эле Кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 27 беренесинин жаңылыштын 4-бөлүмүндө көрсөтүлгөн. Сиздин пикир кандай? Эмне боюнча? Негизи бул деген медициналык мафия Ош шаарында күч экендигин көрсөтүп турат. Анткени биз ал жака кылмыш кылган үчүн барган жокпуз. Дагы бир жолу баса белгилейбиз. Биз ал жака ошол бейтаптардын, кыз келиндердин, ошол жакта наристелердин өлүмү, ошолордун ден соолугу коркунучка жаралган акыбалды көрсөтүү үчүн барганбыз. Бул дегенди мен ойлойм чечимде макул эмеспиз. Биз кылмыш кылбагандыгыбызды далилдеп да бердик сотко. Бир дагы далилди көрсөтө алган жок. Көрсөтмөлөрдүн баарысы бири-бирине каршы болду. Мындайча айтканда, бул аракет менимче ушул адамдардын, ошол жакта бейтаптардын үнү чыкпасын деген гана саясат болуп атат. Больницадагы көйгөйлөр айтылбасын деген саясат болуп атат. Ошол жакта наристелердин өлүмү коомчулукка чыкпасын деген саясат болот. Бул жакта ошол больницадагы бейтаптардан акча ала берсин деген саясат болуп атат да. Бул нерсенин токтотушубуз керек. Биз бул боюнча калбайбыз. Бул чыныгы кылмышкерлер ошол мекеменин ичинде отурат.